Ассалаумалейкум. Сарай менен тааныштырып кетсеңиз. Бул сарайда кайсыл аттар багылат? Кимдердин аттары? Өзүмдүн сарайым. Бу жерде багылган аттар, өзүмдүн аттарым бар. Дос балдардын аттары бар. Ошолорду дайындап, улакчы балдарга ат дайындап беребиз. Ат суутабыз. Жумуш ошол. Буга чейин кайсыл аттарына белгилүү, элге белгилүү болуп калган кайсы аттар багылды эле? Белгилүү болуп калган эки каркыра эл таанып калган. Намаз белгилүү аттардан ошол аттар чыкты. Азыр аякта турган аттардын көбү эле жаш. Кахармандын балдары бар, өспүрүмдөр. Намаздын балдары бар. Ошолорду дайындап коебуз. Буга чейин каркыра деп калдыңыз. Ушу Майрамбек Рысбеков ойноткон каркыра да. Чоң оюндарда укмуштай бир жылдызы жанды десек болот, бирок акыркы оюндардан көрбөй жатабыз да. Эмне болду? Ден соолугуна байланыштуу чыкпай атат оюндарга. Эми акыркы оюндарда кичине арткы тизесин уруп алган. Анысы айыккан. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Үйүрдөн жан келди, үйүрдө жүрдү. Аны атта эч кандай эл айтып атпайт, травма болуп калыптыр, жарабай калыптыр деген. Эч кандай травма жок, айыккан 1 жашынакай. Чыкпай аткан себеби эле үстүндө бала жок. Аны өзүңөр деле билесиңер, аябай күлүк да. Анын үстүнө отура турган бала пока чыкпай атат да. Так 1 жашынакай эле. Ал ат кимдики эле негизи? Ошо Майрамбек кандай минчеде? Майрамбек мингени жакпай Курмантаев экеники болчу. Курмантаев экеники азыр деле таластык Курмантаев эке. Эми Майрамбекке жакпай калган себеби билбейм, эми ал тиги башы катуу да болду. Ошону тарта албай эле чарчап калган, чарчап өзү отура албай калды окшойт, ылдамдыгынан. Анан өзү токтогон, ойноп атка отурам деп чечти окшойт. Так 1 жашынакай эле. Учурда бул сарайда кайсы аттар багылууда, алдыда чоң оюндарда чыгууга мүмкүнчүлүгү бар аттарды айтып кетсеңиз. Чоң оюнга чыга турган могул атым бар, азыр даярдап атам. Бул жеке сиздин атыңыз? Ооба, жеке өзүмдүн атым. Биякта да экөө бар. Аттар көп, биякта да бар. Көбүнчөсү кайсыл позицияда же аттар? Көбүнчөсү бүт эле нападение. 1-2-3 ат бар защитага, калган ушул жерде турган аттардын баары эле нападение. Өзгөчөлүктөрү эмнеде? Ылдамдыгы? Ылдамдыгы жагы менен айырмаланат. Мен өзүм негизи эле таптаган аттарым баары эле ылдамдык менен айырмаланат да. Скорость. Көпчүлүк ошо улак көрөрмандар кахарманды жакшы тааныйт эмеспи? Бул кахармандын балдары экен, тигиндей мындай экен деп. Бул жакта дагы ошону кахармандын балдары бар окшойт, э? Бар. Кахармандын балдары 5 бар го дейм. Кахармандын балдары бар. Каркыранын балдары бар, баласы бар. Нарбудан деген. Бул ээлери кимдер? Ошо сурап келип, сат деген учурлар болобу? Баалары канча? Саттап келген учурлар көп эле. Баалар кымбат да. Баалар кымбат аябай эле. Сыр болбосо айтсак болобу, канчадан башталат? Эми баалар $10,000 өдү. Тайлары. Чоңдору андан кымбатыраак кетет. Эми сатып алам деп эмеси жеткендери сатып алышат. Ошондой. Казакстандан да келип сураган учурлар болобу? Келген. Казактармы көчмөндөрдүн алдында келишкен. 2 атты сурашкан. Анан берген жокпуз. Аткан жокпуз, намыс үчүн. Сыр болбосо кайсыл аттар, анан канча акча
сунушташты. Могул торатты сурашкан. Торатты. Петерде бир 2 ат бар. Ошо экөөнү сурашкан. Акчаларын айтып эле койдум эми. Так келип ушул жерге келип минишип жактырып аттарды алабыз бергиле дегенден анан берген жокпуз. Эми казакка барып ушул аттар чуркап кетсе, анда намысту коргой эле коюш керек го дейм. Намыс үчүн берген жокпуз. бирок көп эле сунушташса керек эми. Акча жагынан. Сунушташты жакшы эле, акча беришти.